Биз адамдар миңдеген жылдар бою жөн гана айлана чөйрөгө көз салып, ар кандай заттар бар экенин билгенбиз. Жана бул заттар ар кандай касиетке ээ. Алар касиеттери менен гана айырмаланган эмес. Алар жарыкты кандайдыр бир деңгээлде чагылдыра алышкан же таптакыр чагылдыра алышкан эмес. Белгилүү бир түстө, белгилүү бир температурада болгон жана белгилүү бир температурага ээ боло алган. Суюк, газ же катуу абалда боло турган. Биз белгилүү бир шарттарда алар бири бири менен аракеттенерин байкай алдык. Мына бул жерде заттардын сүрөттөлүшү, мына бул жерде көмүртек, ал эми бул графит формасында, бул жерде коргошун, бул жерде алтын. Мен тарткан жана сүрөттөрдө көрсөткөн заттардын баардыгын мына бул вебсайттан алдым. Булардын баардыгы катуу абалда, бирок бизге белгилүү. Эгерде аларда абанын белгилүү бир түрү болсо, андай мындай болмок. Абанын бөлүкчөлөрүнүн белгилүү бир түрлөрү, абанын бөлүкчөлөрүнүн кайсы тибине көз карандылыгына карата көрүп жатканыңарга карата көрүнөт. Мейли бул көмүртек, кычкылтек же азот болсун. Алар ар түрдүү касиетти көргөзөт. Же бир нече башка нерселер суюктук боло алышат. Же ар түрдүү заттарды жогорку температурага чейин ысытса алар суюктук боло алат. Эгерде силер алтынды же күмүштү белгилүү температурага чейин жылытсаңар, силер суюктук ала аласыңар. Же эгер силер көмүртекти күйгүзсөңөр, аны газ абалында ала аласыңар жана аны атмосферага чыгара аласыңар. Жана силер анын структурасын буза аласыңар. Булар биз кандайдыр бир өлчөмдө билген нерселер, адамзат миңдеген жылдар бою байкаган нерселер. Булардын баары бизди табигый суроого алып келет. Көндүм болгон философиялык суроого. Бирок эми биз бир аз болсо да жакшыраак жооп бере алабыз. Жана ал суроо бул: эгер силер бул көмүртекти бузууну уланта берсеңер, өтө майда жана майда бөлүкчөлөргө чейин, анда эң майда бөлүкчө болобу? Бул заттын мүмкүн болгон эң кичине бөлүгү көмүртекти, анын касиеттерин сактай алабы? Эгерде кандайдыр бир жол менен бузууну уланта берсеңер, анда анын касиетин жоготот белеңер. Мына жооп болот. Биздин терминологияны түшүнүү үчүн булар ар кандай таза заттар белгилүү бир температурада белгилүү касиеттерге ээ болгон жана кандайдыр бир мүнөздө аракеттенишкен бөлүкчөлөрдү биз химиялык элементтер деп атайбыз. Көмүртек бул элемент, коргошун бул элемент, алтын бул элемент. Сиздер айта аласыздар суу да элемент деп. Адамдар өткөн мезгилде да сууну элемент деп айтышкан. Бирок биз суунун бүгүн суу жөнөкөй элементтен турарын билебиз. Ал кычкылтектен жана суутектен турат. Бизге белгилүү элементтердин баардыгы мындай химиялык элементтердин мезгилдик таблицасында көрсөтүлгөн. Көмүртек Си менен белгиленет, карбон. Мен азыр адамзат үчүн эң маанилүүлөрүн гана айтып жатам. Бирок убакыт өткөн сайын алардын баардыгы менен таанышасыңар. Бул кычкылтек, бул азот, бул кремний, бул алтын, бул коргошун, бул элементтердин эң майда бөлүкчөсү атом болуп саналат. Эгер силер заттарды казганда уланта берсеңер жана эң майда бөлүкчөлөргө майдаланып уланта берсеңер, аягында көмүртектин атомун аласыңар. Ушуну эле алтын менен жүргүзсөңөр, аягында алтындын атомун аласыңар. Ушундай эле нерсени бул жерде жазсаңар, аягында силер бул кичинекей майда нерсени аласыңар. Коргошун менен да ушундай кылганда, коргошундун атому менен бөлүкчөнү аласыңар. Силер аны дагы ажырата албайсыңар, бирок ал коргошун бойдон калат, себеби ал мурункудай эле коргошундун касиеттерин алып жүрөт. Жөн гана силерге элестетүүгө мүмкүндүк берсем, бул чындыгында элестете албай турган нерсе. Атомдор укмуштуудай майда, чындыгында элестете албагандай майда. Ошентип, мисалы көмүртек, менин чачым да көмүртектен турат. Чындыгында менин денемдин көпчүлүгү көмүртектен турат. Тирүү жандыктардын көпчүлүгү чындыгында көмүртектен жасалган. Ошентип, силер менин чачымды алсаңар, менин чачым да көмүртектен турат. Менин чачым дээрлик көмүртектен. Ошентип, силер менин чачымды мына бул жерден алсаңар, менин чачым сары эмес, бирок кара түс менен эң сонунда ал келет. Менин чачтарым кара. Бирок эгерде мен аларды экрандан көргөзсөм, силер көрө алмак эмессиңер. Эгер силер менин чачымды алсаңар, мен силерден сурамакмын. Менин чачтарым туурасынан канча көмүртектен атомунан турат деп. Силер менин чачымды туурасынан кессеңер, узунан эмес, анан сурасаңар, ал туурасынан канча көмүртектин атомунан турат деп. Силер билмексиңер, ал бизге атомдор эң эле кичине болот деп айткан. Демек, мында миңдеген көмүртектин атомдор, 10 миңдеген, 100 миңдеген көмүртектин атомдор болушу мүмкүн. Мен жок деп айтмакмын. Мында 1 миллион көмүртек атому. Силер 1 миллион көмүртектин атомун узундугу чачтын туурасына барабар болгон узундукка чөй алмаксыңар. Албетте, бул жакындатылган гана түшүнүк. Алар туура 1 миллион эмес. Бирок бул силерге атомдун канчалык кичинекей экенин сезүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өзүңөрдүн бир тал чачыңарды жулуп алып, аны ал чачтын туурасына боюнча бири-бирине жакын тургандай кылып, ага 1 миллион нерселерди
кантип батыраларыңа элестеткиле, бул кандай калыңдыкты чач экендигин жана ал анда 1 миллион атом бар экенин көрүүгө мүмкүн эмес. Бул өзүнчө эле бир укмуш. Бизге көмүртектин эң майда бөлүкчөлөрү, курулуш блоктор, кирпичтер бар экендиги белгилүү жеке эле көмүртектики эмес, башка элементтердики дагы. Дагы эң кызыгы бул блоктор бири-бири менен байланышкан. Көмүртектин атому дагы фундаменталдык бөлүкчөлөрдөн турат. Алтындын атому да фундаменталдык бөлүкчөдөн турат. Элементтер бул фундаменталдык бөлүкчөлөрдүн кандай уюшулганы менен аныкталат. Эгер силер элементтердин элементардык бөлүкчөлөрүнүн санын өзгөртө алсаңар, ошол элементтин касиеттерин да көмүртектин атомунан турат деп өзгөртө алат элеңер. Ал кантип реакцияга кирерин же өзүңөр ал элементти башка элементке өзгөртө алмасаңар, жөн эле жакшыраак түшүнүү үчүн келгиле фундаменталдык бөлүкчөлөр жөнүндө сүйлөшөлү. Ошентип силерде протон бар дейли. Протон аныктайт. Атомдун ядросундагы протондун саны элементти аныктайт. Жана мен ядролор жөнүндө айтам. Ал элементти аныктайт. Силер көмүртектин ар түрдүү вариацияларын ала алсаңар болот. Эгер силер мезгилдик таблицаны карасаңыздар, элементтер атомдук номерин өсүшүнө карата жайгашканын көрөсүздөр. Атомдук катар номери бул элементтеги протондун саны. Аныктама боюнча сутектин 1 протону бар. Гелийдики 2 протону бар, көмүртектики 6. Көмүртекте 7 протон болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес. Эгерде 7 протон болсо, ал азот болуп калмак. Ал кайра көмүртек болмок эмес. Кычкылтекте 8 протон. Эгер силер ага кандайдыр бир мүнөздө 1 протон кошсоңор, анда кычкылтек болбой калмак, ал фтор болмок. Протондор элементтерди аныктайт. Ядродогу протондордун саны атомдук саны. Мында жазылган номерди эсиңерге сактап калгыла. Таблицадагы ар бир элемент үчүн протондун саны атомдук катар санына барабар. Бул номерлер элементтердин касиеттерин аныктоо үчүн жазылган. Жана ал бул номерди бул жерге биз коебуз, себеби элементтин касиеттерин аныктоо үчүн атомдун эки башка составдык бөлүгү биз аларды ушундай атай алабыз го деп ойлойм. Бул электрон жана нейтрон. Биз өзүбүздүн башыбызда түзө баштаган модель жана бул модель химия илими боюнча илгерилесек биз көрө алабыз. Бул келечекте бир аз абстрактуу боло баштайт жана ой жүгүртүү үчүн жетишээрлик тотал боло баштайт. Ал жөнүндө мындай ойлосо болот. Силерде атомдун борборунда жайгашкан протон жана нейтрон бар. Алар атомдун ядросу. Ошентип мисалга алсак, биз билгендей көмүртектин 6 протону бар. Ошентип 1, 2, 3, 4, 5, 6 көмүртек 12 атомунун вариациясынын бири. Ошондой эле 6 нейтрону бар. Силер көмүртектин ар түрдүү вариацияларын ала алсаңар болот. Бири-биринен нейтрондордун саны менен айырмаланган. Ошентип нейтрондор өзгөрө алат, электрондор өзгөрө албайт. Эгер силер протондордун санын өзгөртсөңөр, анда башка элементти аласыңар. Келгиле мен көмүртек 12нин ядросун тартайын. Ошентип 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына силердин алдыңарда көмүртек 12нин ядросу. Кээде ал мындай түрдө да жазылышы мүмкүн. Жана кээде алар чындыгында мындай жазылышат. Протондордун санында жазылышы мүмкүн. Көмүртек 12 деп аталганын себеби мында 6 нейтронду санагандан кийин бул бардыгы бул суроого карата көз караштын негизи төмөнкүдө. Аны кийин карайбыз. Бул протон менен нейтрондун ичиндеги бардык сандарды көмүртектин атомдун катар номери 6. Бирок бул жерге биз кайра жазабыз. Биз өзүбүзгө эске тутуу үчүн ошентип көмүртек атомунун борборунда ушундай ядро жайгашкан. Көмүртек 12-нин 6 протон, 6 нейтрон болот. Көмүртектин башка түрү, көмүртек 14-нчы версиясы ошондой эле болот. 6 протону, бирок нейтрону 8 болот. Ошентип нейтрондордун саны өзгөрүп турат, бирок көмүртек 12 мында бул жерде. Эгер көмүртек 16 электронейтралдуу, бул сөздү мен кийинчерээк түшүндүрөм. Эгер алар электронейтралдуу болсо, анда 6 нейтрон болот. Мен бул 6 нейтрондун сүрөтүн тартайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эң жөнөкөй жолунун бири электрондор менен ядронун өз ара байланышын электрондор сыяктуу элестетсе болот. Алар ядронун тегерегинде айланып жүрөт, башкаларга караганда электронду тартуу жөндөмү күчтүү болот. Силер электрондорду ядронун тегерегине орбиталар боюнча айланып жүргөндө элестетсеңер болот. Бирок бул туура эмес. Алар орбиталар боюнча жылбайт. Күндүн тегерегинде планеталар айлангандай, бирок бул жакшы багыттоочу точка. Алардын кыймылын элестетүүчү башка жолу
алар ядронун тегерегинде секирет же башаламан кыймылдаган сыяктуу. Мунун баары реалдуулук бул жерде кызыктай сезилгендиктен керек болууда электрон чынында эле кандай экенин түшүнүү үчүн бизге кванттык физикага кайрылууга туура келет. Силердин башыңарда биринчи ой жүгүртүүнүн модели көмүртек 12 атомунун борборунда ядро турары болушу керек. Мына бул ядролор мына бул жерде жана бул электрондор ядродон алыстап кетпей анын айланасында жылып жүргөндүгүндө электрондор ядрого байланып калганында алар атомдун бөлүгү болуп саналарынын себеби протондор оң электрондук зарядка ээ экендигинде, а электрондор терс зарядка ээ. Бул фундаменталдык бөлүкчөлөрдүн касиетинин бири. Качан силер заряддын эмне экенин ойлоно баштаганда бул жетишерлик терең суроо экенин сезесиңер. Бирок бизге электромагниттик өз ара аракеттенүү жөнүндө белгилүү болгондо карама каршы заряддар бири бирине тартылат. Ошондуктан өзүңөргө төмөнкүдө элестетсеңер эң жакшы. Протондор жана менен электрондор карама каршы заряд алгандыктан бири бирине тартылышат. Нейтрондор нейтралдуу, ошондуктан алар ядронун ичинде болушат жана кандайдыр бир деңгээлде конкреттүү атомдордун жана элементтердин касиетине таасир этишет. Электрондордун ар кайсы жакка тарап кетпегенин себеби алар тартылышат. Алар ядрого тартылышат жана алар эбегейсиз ылдамдыкка ээ. Бул өтө татаал. Биз кайрадан физиканын кызыктуу бөлүмүнө кайрылабыз. Биз электрон чындыгында эмне кылары жөнүндө айта баштаганда, бирок алар жеткиликтүү. Мына мен ойлогондой силер айта аласыңар. Силер электрон ядронун тегерегинде ушундай айланат. Ядрону кулап түшкөнгө мүмкүнчүлүк бербейт деп айта алмаксыңар. Ошондой эле көмүртек 12 бул жерде деп белгилегем. Көмүртек 12 протондун белгилүү саны кычкылтек 8 протону боюнча аныкталат. Бирок электрондор кайрадан башка электрондор менен аракеттенет. Алар башка атомдор аркылуу да алынып келиши мүмкүн. Биздин химия жөнүндөгү түшүнүгүбүздүн көбү ушундай жатат. Ал көп электрондор атомдорго белгилүү элементтин атомуна болоруна негизделген. Жана ал электрондор элементтерде кандай бөлүнгөнү же ошол эле элементтин башка атомдору болушу мүмкүн. Биз бир элементтин атому ошол эле элементтин башка атому менен кантип аракеттенерин элестете алабыз. Же бир элементтин атому кантип аракеттенет, ал байланышты кантип пайда кылат. Башка элементтен башка атому тартышабы же түртүшөбү. Ошентип мисалы бул жөнүндө алдыда мен көп айтып берем. Бул башка элементтин атому өзүнө көмүртекке тиешелүү болгон электронду алып алуусу мүмкүн. Бир нече себептердин күчү менен биз кийинчерээк конкреттүү элементтердин конкреттүү нейтралдуу атомдор жөнүндө сүйлөшөбүз. Башкаларга караганда электронду тартуу жөндөмдүгү күчтүү болот. Мындай атомдордун бири көмүртектин электронун уурдап алышы мүмкүн жана анда көмүртек протонго караганда аз электронго ээ болмок. 5 электронго минус 5 электронго 6 протон мындай көмүртек оң зарядка ээ болмок. Көмүртек 12 6 протонго жана нейтронго ээ болмок жана алар бири биринин зарядын нейтралдашат. Эгер мен бир электронду жоготсом, менде 5 электрон калмак. Анда мен оң зарядка ээ болмокмун. Биз бул жөнүндө көп жолу сүйлөшөбүз. Мындай көмүртек оң зарядка ээ болмок. Биз бул жөнүндө окутуу учурунда көп жолу сүйлөшөбүз. Бирок мунун баары улам кызыктуу болорун сезериңерге ишенем. Биз бул фундаменталдык кирпичтерге жете алабыз. Атом деп аталган. Андан да фундаменталдык кирпичтерден түзүлөрүн билүү ого бетер кызыктуу. Бул фундаменталдык кирпичтер, фундаменталды куруу блоктору көбүрөөк жана бул нерселер бардыгы атомдордун касиеттерин өзгөртүү менен же бир элементтин атомунан башка элементтин атомуна өтүүсү менен алмашып кетүүсү мүмкүн.